Хари и Хари на горе Ферданданпо, где гуляет Гимпопо. Эл аралык балдар китеп күнүнө карата өтүп жаткан Таймаш Эсенкожоев атындагы Ысык Көл облустук балдар жана жаштар китепканасынын эмгек жамааты менен мектеп окуучуларынын ортосунда орун алды. Эки тарап тең мелдешке катуу даярданып келгендиктен калыс баа берүү калыс тартуу үчүн да оор болуп жатты. Глаза не видели, зубов не было. А когда он ел, у него текло все назад изо рта. Каракол шаарындагы 3 мектептин арасында Таймаш өтүп жатат. 5-9 жана 11 мектептин ортосунда Таймаш. Бул Таймаштын эң негизги максаты балдарды китепке тартуу максатында. Себеби деген балдар биздин келечегибиз дегенде, балдар биздин Кыргызстандын келечеги дегенде, азыркы учурда биз балдарды жаш кезегинде ушундай кенже куракта балдарды китепке тартышыбыз керек. Иш-чарада балдарды китеп менен дос болууга үндөгөн театралдаштырылган оюн зоогуктор, акын жазуучулардын чыгармалары тартууланды. Бушует, шумит на просторе, и тут выплывает большая волна. Сейчас Айболита проглотит она. Таймашка Каракол шаарындагы номер 11 гимназия мектебинин окуучусу Эмирхан Майрамбеков да мыкты даярдыкта келген. Жомок окууга жолобосо да ишкердикти өнүктүрүү боюнча китептерден кыя өтпөгөн жайы бар. Китепке көңүл кош мамиле жасоо келечекке чабылган балта деп эсептээрин айтат. Свежий ветер напевает дальних странствий голоса. Он страницы раздувает, словно чудо паруса. Посреди любой страницы оживают чудеса. Не слипаются ресницы, разбегаются глаза. Но читает дни и ночи, и плывя по морю строчек, курса верного держись, и тогда откроют книжки, замечательные книжки, замечательную жизнь. Бизнес үчүн деп окуйм. Жомок окуйм, бирок жомок жакпайт. Бизнес үчүн китеп жактырам. Эки тараптын Таймашынан кийин сынактын жеңүүчүлөрүнө Мексико эл аралык уюму тарабынан китептер, окуу куралдары белекке берилди. Гүлжан Кыдыралиева, Мадина Абакирова, Илиш Касейинов, Нурдин Нурманбетов, Ысык Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.